туугандар, сиздер менен кайрадан крипто кыргыз. MCN coin'ун баасы канча болуп калды? Бир сыйра көрүп коелу. Негизи MCN coin'ди баасын жакшы эле кармаганга аракет кылып атышат, ошо 30дан түшүргөнгө. Бирок акыркы жаңылыктардан улам аябай эле түшүп кетти. Акыркы 24 саатты көрөлү. Акыркы жолу 30'дун айланасында болчу туугандар. Мына бүгүн аябай эле 23гө чейин түшүп кетти. Мунун баардыгы ошо MCN coin боюнча жанагынтип өзүнүн оюн айтпаган эч бир эме калбады окшойт. Не деп коет, подкаст, жанагындай блогер, ошондойдордун баардыгы эле өздөрүнүн ойлорун айтып чыгып атышат. MCN coin бар биржаларына MEX жана дагы L-Bank. L-Bank'та дагы уже соода жакшы болгон сыяктуу туугандар. 800 дээрлик $90,000 чейинки соода болуп атат экен. L-Bank деген биржа бул биржа туугандар, алмаштырбаңыздар. L-Bank деген биржа. L анан банк. Анан дагы ызычы чыгып жүрбөсүн. Так, туугандар. Ушул биржаларга болгон ссылкаларды мен ушул видеонун алдына калтырып коем. Ал ссылкалар боюнча катталсаңыздар $20 чейинки бонус аласыздар. Ойлобоңуздар катталып коюп эле алам депчи. Катталасыздар, регистрация болосуздар, андан кийин верификация болосуздар. Верификация дегени ал эми жанагынтип маалыматыңызды толук түрдө толтуруу деген да. Паспорт, ушундай майда чүйдө нерселердин баардыгын толтурушуңуз керек. Анан гана сиз биржага толук катталган болуп эсептелесиз. Анысы жок, такыр болбойт. Туугандар, MCN ушунчалык не деп коет, түшүп атса дагы, мына оборотто карасаңыз 300,000 ашык оборот болуп атат экен бир күндө. $300,000 ашык. Бул деген бул биржаларда дагы акча бар. Сатам десеңиздер, сатып алсаңыздар болот ушу биржаларга кирип. Сатпайм, до конца кармайм десеңиздер дагы өзүңүздөр билесиздер, бул аябай рискованный. Мындан арыда түшсө, мындан арыда банкрот боло бересиздер. Буга чейин видео чыгаргам, көрсөңүздөр керек. 800 дээрлик 900гө жакын адамга акчалар кайтарылган. Ошондуктан ар ким өзү билет туугандар. Бирдекелеш кыйын. Менин силерге болгон жардамым ошо сатуу жолун үйрөтүп коеюн деп.